Bismillahirrahmanirrahim. Mavlid Аннави майрамы бул Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилөө. Ал 12 январдан 13 январга караган түнү белгиленет. Маалыматтарга ылайык аталган майрам айрым мусулман өлкөлөрүндө бир ай, башкача айтканда январ айы бүткүнчө майрамдалат экен. Майрамдын жүрүшү ар кандай аяттар жазылган жазуулар шаар көчөлөрүнө илинип, элдер мечитке чогулуп, диний ырлар жана пайгамбар Мухаммед тууралуу баяндоолор менен коштолот. Негизинен Мавлид деген сөз араб тилинен алынып, Алла Тааланын акыркы элчиси болгон Мухаммед пайгамбардын туулган күнү дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми бул майрам Египет өлкөсүндө айрыкча жаш балдар үчүн эң жагымдуу майрам болуп эсептелинет экен. Анткени майрам учурунда Арусат ан-Наби араб тилинен которгондо пайгамбардын келинчеги дегенди түшүндүргөн таттуулар да сатыла баштайт экен. Барыңыздарга Алла разы болсун. Урматтуу, сүйүктүү бир тууган үммөттөр, ассаламу алейкум. Алла Таала мусулманга мусулман бир тууган дейт. Мекениңерди сүйгүлө дейт. Пайгамбарыбыздагы осуятында эки көз тозоктун отун көрбөйт дейт. Барыңыздарга белгилүү, ал Аллах үчүн ыйлаган көз, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мекенин коргоп, чек арада турган жоокердин көзү дейт. Барыңыздар четте жүрөңүздөр мекен деп согоп, мекенди сүйүү имандан дейт. Аталган иш-чаранын Москвада белгиленүүсү көптөгөн эмгек мигранттары болуп жүргөн кыргыз жарандарына пайдалуу дешет диний өкүлдөр. Анткени мекендештердин дээрлик көпчүлүгү 12 саат, жада калса 24 сааттан иштеп үйгө келип эс алуу менен чектелип калганы. Алардын руханий жан дүйнөсү жардып, ыймандан алыстап, мурда кийин катталып жаткан жаман иштерге барганы себептешет. Адам баласы руханий баалуулукка айрыкча бөтөн элде жүргөн учурда мекендештерибизге айрыкча абдан маанилүү деп кошумчалашат алар. Кече мен бул жерге өкүл катары сөз сүйлөп атам. Негизи атап алган батырларыбыз да, каармандарыбыз да көп. Негизи агаларыбыз, эжелер болсун, карындаштарыбыз болсун, ийнелерибиз болсун, Кыргызстандан аттанып чарчабай келген байкелерибизге да рахматтарды, ыраазычылыктарды билдирмекчибиз. Мухаммед пайгамбардын туулганын күнүн белгилөө майрамдык иш-чарасын Россиянын Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер да белгиледи. Мавлид ан-Наби майрамы албетте жогоруда аталган мусулман өлкөлөрүндө белгиленгендей деңгээлде өткөзүлбөсө да, бирок өз өлкөлөрүнөн алыс жүргөн ар бир мекендеш бул кечеге келип жаратканга ыйман келтиргени кадыресе өзгөчө көрүнүш десек болот. Анткени өз мекенинен алыс үй бүлөлөрүн багуу үчүн келген кыргыз жарандары бир гана күнүмдүк жумуш жашоо менен алектенбестен мусулман атуунун милдетин тең аткарууда. Уюштуруучу топтун белгилөөсүндө Мавлид ан-Наби кечеси Кыргыз муфтияты тарабынан 2009 жылдан бери белгиленип келет. Мындай иш-чаралар 100% болбосо да алыста жүргөн мекендештерге аз да болсо өз пайдасын тийгизет деген үмүттөрүн белгилешет. 2014 жылдын 1-айынан тарта Орус өлкөсү миграция жаатында мыйзамдарга көптөгөн өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизгени жалпыга маалым. Кабыл алынган мыйзамдар Орус аймагында жүргөн эмгек мигранттарына көптөгөн чектөөлөрдү камтыды десек болот. Аны менен катар ал мыйзамдар бир гана өлкө аймагында жүргөн мигранттар гана эмес, ошол мигранттарды мыйзамсыз кадамдарга түрткөн Орус ишканалары жарандарга да күчөтүлдү. Бирок күчүнө кирген бул мыйзамдар канчалык деңгээлде иштейт, ал бир гана убакытка көз каранды экени талашсыз. Учурда жаңы кабыл алынган мыйзамдарды бир гана эмгек мигранттар эмес, өздөрү Орус ишканалары азыркы учурга чейин бүдөмүк ойдо жүрүшкөнүн билдиришүүдө. Мигрант может еще раз ехать на 90 дней в течение, суммарно в течение 180 следующих 2 года.
Да, то есть может, да? То есть это как бы разделение года на две части, 90 и 90, да? У каждого иностранного... Москва шаары боюнча федералдык кызмат өткөн аптада жаңы мыйзамдарга түшүндүрмө берүү максатында атайын жыйын өткөрдү. Анда ар улуттун диаспора өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана калса орустардын жеке ишкана өкүлдөрү келип катышты. Эске салсак, буга чейин кыргыздар орус жеке фирмаларында иштеп, андан сырткары айлык манияларын ала албай, өлгөнгө көмгөн кылып депортацияга алынган учурлар 2013 жыл соңунда көп катталды. Мыйзамсыз орус ишканаларынан жапа тарткан кыргыз мигранттардын так саны бүгүнкү күнгө аныкталган жок. Жыйын учурунда жеке фирмалар жумушчуларды ишке мыйзамсыз кабыл алып, алардын эмгегин пайдаланып жаткандан кабары бардыгы жана бул көрүнүштөргө бөгөт коюу керектиги белгиленди. Эми бара-бара бул мыйзамдын күчү менен Орусияда чоюлган батирлер жок болот. Анткени мыйзамды бузгандарга айрыкча мындай батир ээлерине 100 000 рубльдан айыппулдан 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бул жылдын башынан эле полиция кызматкерлери тарабынан 6 000ден ашуун батирлер текшерүүгө алынып, анын ичинен 400гө жакын чоюлган батирлер кармалган. Ал гана эмес, полиция кызматкерлери мындай батирлердин тизмегин түзгөнгө да жетишкен. Мындай текшерүүлөрдүн жыйынтыгына жергиликтүү полиция бөлүмдөрүнө 400гө жакын чет элдик жарандар жеткирилип, алардын 85-ине административдик жоопкерчилик каралды. Эми мындай рейдтер жума сайын өткөрүлүп турмакчы. Место пребывания — это обязательно место жительства, если это не имеет лицо. Нет, конечно. Потому что у нас сейчас идет повальное вхождение участковых в квартиры, где с людей требуют, что они должны быть на миграционном учете именно в этой квартире. И потом их подводят вот именно за это под выдворение. У меня сидит семья, когда у девочки сегодня заканчивается срок ее выдворения, она хочет выехать, а участковый говорит, ты должна принести еще 90 000 вместе со следователем. И тогда на тебя, значит, ты еще должна пройти какой-то суд, потому что ты проживаешь с братом и с сестрой, которые тоже нарушители. Вот наш центр так и не смог ей объяснить, почему она не может выехать. Согласно закону, если у нее срок выдворения заканчивается сегодня. Андан сырткары жыйында жаңы мыйзамдар көптөгөн башаламандыкты жаратканын да кошумчалады. Анткени өлкөдө жүрүү мөөнөтү көптөгөн ишкерлерге тоскоолдук жаратып, чектөөлөрдү киргизген. Выезжать, значит, находиться какое-то время, значит, Уруксаат кагаздарын эч кандай ортомчулар жок эле ар бири иштейм деген эмгек мигранты ала алат. Мыйзам жолу менен алгандын ордуна жарандар өздөрү шылуундарга кайрылып, жасалма кагаздарды алып атышат. Муну менен алар потенциалдуу кардарларды жаратып, көмүскөдөгү бизнести жаратып, легалдуу эмес мигранттардын санын көбөйтүп жатат. Бул биздин күнөө эмес, күнөө мигранттардын өздөрүндө. Мындан улам диаспоралардын өкүлдөрү жарандар арасында түшүндүрүү иштерин алгылыктуу алып барып, уруксаат кагаздарын расмий мамлекеттик органдардан алып ортомчуларга кайрылбосун айтышы керек. И автоматически производится закрытие въезда на территорию Российской Федерации. Москва шаары боюнча миграциялык кызматынын өкүлдөрү диаспора жетекчилеринин суроолоруна да жооп беришти. Расмий маалыматтарга ылайык бүгүнкү күндө 400 000ден ашуун кыргызстандыктар Орусиянын жарандыгын алышкан. Андан тышкары 150 000дей киши мыйзамдуу түрдө уруксат кагазы менен иштейт. 250 000ден ашык кыргызстандык мыйзамсыз жүргөн үчүн федералдык кызматтын кара тизмесине киргени катталган. 2013 жылдын күз айларында чыгарылган дагы бир мыйзам ишке кирип, андан 267 000 кыргызстандык жапа тартууда. Кара тизме мыйзамына ылайык, эгер чет элдик жаран административдик мыйзам бузууга барса, анда ал өлкө аймагына кирүү укугунан белгиленген бир убакытка чейин кирүү мүмкүнчүлүгүнөн чектелет. Аталган мыйзамга карата кыргыз бийлиги тарабынан эч кандай чара көрүлбөй жатканы өкүнүчтүү дейт коомчулук. Мисалга алсак, сүйлөшүүлөрдүн негизинде кара тизмеде турган кыргызстандыктарга амнистия жарыялоо жана жеңил түрдө мыйзам бузган мигранттарды кара тизмеден алып салуу сунушу. Анткени бул мыйзамдын айынан миллионго жакын кыргызстандык мигранттардын бир тобу мурда кийин мыйзам бузган киши катары эсептелип жатканы жалпыга белгилүү. Эске салсак, буга чейин мигранттардан кабар алып келген министрликтердин өкүлдөрү Москвага иш сапары менен келип кеткен. Ал эки тараптуу жолугушуу кандай жыйынтык бергенинен белгисиз бойдон калды деп өкүнүшөт мекендештер. Его никто здесь не ждет. Эки тараптуу жолугушууга келген бийлик өкүлдөрү карапайым эл менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн өз кулагы менен угуп, өз көздөрү менен көрбөгөндөн ушундай кыйынчылыктар боло берет деп эмгек мигранттары наразычылыктарын билдиришет. Мисалга алсак, Орусия аймагында жүрүү эрежелериндеги өзгөрүүлөр тууралуу мамлекет өз жаранына камкордук иретинде түшүндүрүү иштерин алып баруусу абзелдешет. Буга чейин Орус бийлиги жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу эмгек мигранттарына муктаж экенин, бирок бардык нерсе мыйзам чегинде болуусу керек деген байма-бай белгилеп келүүдө.